Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы 39 жылдык өмүрүн билим берүү тармагына арнап, анын 30 жылын Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп окуу тарбия комплекс гимназиясында директорлук кызматын өтөп келе жаткан Чолпон Кудайбергенова жөнүндө болмокчу. Чолпон Кудайбергенова Кочкор районунун Соңкөл совхозунда төрөлгөн. Эмгек жолун Бишкек шаарындагы бала бакчада тарбиячы, аны менен катар кыргыз тил, кыргыз адабиятына мугалим болуу менен баштаган. Көп узабай эле ишинде көрсөткөн артыкчылыгынын аркасында жетекчилик кызматтарга көтөрүлгөн. Ошо Советтер Союзунун убагында жалаң ушу кыргыздын жаш кадрларын издеп, ал кезде мен бала бакчада жана кыргыз тили мугалим болуп, андан кийин мектепте ал ошол эле бала бакчада методистта болуп иштеп калдым. Анан кийин мектепте окуу тарбия иштери боюнча орун басар болуп, мектептин директорунун орун басары болуп иштеп калдым. Андан кийин ал жакта дагы мен ошол 34-чү мектептин директору болуп дайындалдым. Ошол жакта да директор болуп иштеп калдым. 181-чи бала бакчанын директору болуп да иштедим. 126-чы бала бакчанын директору болуп иштедим. Анан буйрук экен ошо 20-чы мектепке 2000 жылы 21 ноябрда келдим эле мынакей. Ошондон бери мына канча суулар дегендей, канча белдерди басып дегендей, ушу балдар менен, окуучулар менен аралашып, мугалимдер менен аралашып, ошо биз Советтер Союзу бүтүп, биздин кайра жаралуу деп коебуз го. Перестройка убагында дагы мынакей мугалимдер 6 айлап акча албай калган күндөрү болду. Ошондо дагы биз мугалимдерге жакшы акыл назатыбызды берип, жетекчи катары бир нан болсо да мугалимдер менен бөлүшүп жеп, ошол 6 ай акча албай калган күндөрүбүздү да жеңип, ушул мектепте мугалим бойдон кала бердик да. Урматтуу коллегалар, бүгүн биз силер менен ушу 20-чы мектеп комплекс гимназия тарбия окуу тарбия 20-чы мектептин 2019-2020 окуу жылдардагы окуу иш пландарын мына бүгүн силер менен ушул жерде анализин бардык алдыда кое турган кандай максаттарыбыз бар, ошону аныктап алабыз бүгүн силер менен. Чолпон Кудайбергенова өзү жетектеп келе жаткан мектептеги кесиптештеринин арасында бийик кадыр-баркка ээ. Кол астындагы мугалимдерге жылуу мамиле жасап, алгылыктуу иш алып барат. Ошону менен катар темирдей тартипти да кармаганды билет. Жыл сайын ар кандай мектепте ар кандай конкурстар болот, шаар ичинде да болот. Анан ошолордун баарына сөзсүз катышканга аракет кылат. Ал мындайда бул өзү максатты эртеле коюп алат да, көп мындай планы аябай бир 5-10 жылга эрте коюлган болот да. Анан ошону акырынан аткаранга аракет кылат. Бул адам менен иштеген аябай жакшы деп айтсак болот да, себеби деген бизге өзүнүн жардамын көрсөтөт. Анан бир жакшы жерин айта кетейин, Чолпон Айдарбековна Манас эпосун аябай жакшы көрөт. Анан ошо Манас бул мектепте мен көп жылдан бери иштейм. Бул мектепте Манас таануу сабагы жок болчу. Бул киши келгенден бери Манас кабинети ачылып, Манас таануу предмети коюлду. Мен бул мектепке келгендигиме аз эле болду, бирок ошого карабастан бул мектептин директору Кудайбергенова Чолпон Айдарбековнага мындай абдан баа бердим. Себеби дегенде бул жетекчи катары бул өзүнүн ушунчалык адамгерчиликтүү, мыкты сапаттары менен ушунчалык ар бир мугалимге жекече мамиле кыла алат экен. Андан сырткары ушун бул өзүнүн ишин мыкты билген адам деп айтсак болот экен. Андан сырткары дагы бул ишин эле билбестен ошол адамдык сапаты абдан бийик деп айтсак болот. Адамгерчиликтүү, сабырдуу, бардык нерсени мындай байкай билген, адамдын ошол психологиясына жараша мамиле жасай алган. Ошол коллективде дагы ар бир мугалимдин өзүнө жараша жекече индивидуалдуу мамиле кыла алат экен. Жана ушундай мени абдан жакшы кабыл алды. Жана ошол Чолпон Айдарбекованын демилгесинин негизинде мен көп нерсени үйрөнө алам деген үмүттөмүн. Каарманыбыз эне катары үй бүлө менен жумушту айкалыштыра билет. Көбүнчө балдарынын билим алуусуна көп көңүл бөлүп, китепти көп окуусун талап кылат. Эми бул мугалимдин баласы болуш деген бул да өтө кыйын нерсе экен чындыгындачы. Кичинекей кезинен аларды окутуп,
кээ бир мугалимдер баягы үйлөрүнө барганда өздөрү күлүп калышат да, балдарыбыз бизди көргөндө жашынышат дегендей. Мен үйгө барганда балдарым да жашынышчу, анткени мен барып эле аларды сабак окутуп баштайм. Ошо өтө кыйын экен да, алар ошону сезе билишет. Анан бир чет анын өтө пайдасы тиет экен мугалимдин балдарыначы. Анткени алар көп окушат, көп окуган киши көптү билет дегендей, анан билим деңгээли жогору болот дегендей. Бул мактанчылык эмес. Чындыгын айтканда аябай аракет кылышып, окушуп, анан булардын баягы мүнөздөрү дагы мугалимдин балдарын көпчүлүгү, мен баарын балдары ушундай деп айта албайм. Көпчүлүк мугалимдин балдары интеллигенттик мындай мамиледе, анан тарбиясы өтө жакшы болуп чоңоюшат экен да. Силерге кыргыз тил сабагы жагабы? Ооба. Азаматсыңар. Баарыңарда китептер жетиштүүбү? Ооба. Баарыңар тетрадьтар менен келдиңерби? Кана көргөзгүлөчү балдар. Азаматсыңар. Ата-энелер менен дагы тыгыз байланышта иштөөгө туура келип калды кийинки жылдары дегендей. Бардыгы тең айтып атышпайбы, жана мектептерде ушундай коомдук бирикмелер бар, фонддор бар деп. Ал дагы ошол мектептин жүзү болуп эсептелет деп ойлойм. Анткени азыркы биздин өкмөттүн берип аткан финансылык жардамы ар бир бала үчүн жетишсиз. Баягы биздин ата-энелер айтып атат, көбү баягы биздин конституция боюнча мынакей окуучулар бекер окуш керек деп. Ооба, окуучулар бекер окуйт, окуучуларды окуткан мугалимдер мынакей өздөрүнүн эмгек акысын алып атат дегендей. Ошондой эле баардык коммуналдык төлөмдөр мектептерге төлөнүп атат. Андан башка бир да статья иштебеген үчүн ата-энелер жардам кылып, мынакей ушу сиздер көрүп аткан мондай жаркыраган мектептин мынакей ичи тышын чейин ата-энелер бизге ремонтуна жардам берип атат, материалдык техникалык базаларына жардам берип атат. Ар бир мектепте ачык айкын болсо, ата-энелердин дагы бир мындай арызы болбойт деп ойлойм. Анан кийин ата-энелерге баарына өзүңдүн балдарыңдан дагы жүрөгүң ооруп, жыгылса күлсө күлүп, жыгылса ыйлап дегендей, ушунчалык өзүң балдарыңан тартып көрүп калат экенсиң. Жалаң ошо жаш балдар менен мынакей ошолор менен бирге күлүп, бирге жүрүп дегендей ушинтип өмүрүң өтөт экен мектепте. Аталган мектепте жетекчи болуп келгенден тарта мектептин инфраструктурасын өнүктүрүү менен биргеликте мугалимдердин билим деңгээлин өстүрүү боюнча көптөгөн иш-аракеттерди көрүп келе жатат. Ушул пландар боюнча мынакей ар бириңиздер өзүңүздөргө тиешелүү болгон класс жетекчилер, класс жетекчинин мынакей директордун орун басарлары өзүнүн иш кагаздары боюнча бүгүн ар бириңиздердин анализди былтыркы өтүп кеткен окуу жылына карата анализдерди угабыз азыр. Азыркы учурда мектеп билим берүүдө алдыңкы мектептердин катарына кирет. Азыр фонд коюп карап тургула. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Отургула. Бул жерде кайсы сабак өтүлүп атат? Кыргыз тили өтүлүп атат, Биз кыргыз тилди жакшы көрөбүзбү? Ооба. Биздин ата мекенибиз кайсы мамлекет? Кыргызстан мамлекети, Кыргыз тилин баарыбыз жакшы көңүл бөлүп окуйбуз, Кыргызстанда кайсы көлдөр бар? Чоң көлдөр. Ысык көл дагы? Соң көл дагы? Сары челек. Ана шаар боюнча мына өзүбүздүн дагы Бишкек шаарынын рейтинги бар. Биздин 20-чы окуу тарбия мектеп комплекс гимназиясы ошол жердеги дагы эң мыкты 15 мектептин ичине кирет. Ал алдыңкы жыйынтыктарга биз өзүбүздүн олимпиадалык иштерибизде мына балдарыбыз, окуучуларыбыздын жетишкендиги жана ошондой эле биздин жанагы кийинки убакта биздин элге билим берүү министрлиги өткөргөн аккредитациялык сыноолордон өттүк. Ошол жерде биздин жанагы окуучуларыбыздын окуу средств знания деп коет, окуу билиминин сапаты
эң жогорку баада 82%ке билим сапатыбыздын жогорку деңгээли бааланды. Ошондой эле окуучуларыбыздын окууга жетишүүсү 96,9%ке жетишип ушундай жакшы ийгиликтер менен келатабыз да. Мектеп директору ар дайым мугалимдердин билим сапатын өстүрүү үчүн атайын чаккан семинарларды өткөрүп турат. Ошондой эле мугалимдердин өтүлүп жаткан сабактарына байма-бай катышып, сабактын сапатына өз баасын берип, кеп кеңештери менен бөлүшөт. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами обсуждаем новый годовой план работы 2019-2020 года. Каждый классный руководитель. Каарманыбыздын кесиби кыргыз тилчи болгондуктан кыргыз жазуучуларынын чыгармаларына көп көңүл бөлөт. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жасалгаланган бул окуу бөлмөсү көргөн адамдын көз жоосун алат. Жазуучунун ар бир чыгармасындагы каармандардын элеси түшүрүлгөн мына бул кол эмгектер көргөн адамдарга өзгөчө таасир калтырат экен. Мынакей ушу кабинетибиз былтыркы 18-19 окуу жылында Бишкек шаары боюнча эң мыкты кабинеттен гран-при алып, мынакей эң алдыга чыгып, бардык шаардагы жаш мугалимдер болобу, тажрыйбалуу мугалимдер болобу, бардыгына ушу кабинетте мынакей семинарлар өткөрүлүп жатат. Бул жерде мугалимдердин жана ошондой эле окуучулардын эмгеги чоң. Бул жерде ар бир мынакей Чыңгыз Айтматовдун китептери, мынакей жаңы китептери, дидактикалык материалдар, ошондой эле өзүңөр көргөндөй мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча балдардын чыгармачылык проектлери. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү, мынакей Жамиля Даниярдын мынакей араба сүйрөп бараткандагы сүрөтү, ошондой эле мынакей эрте учкан туруналар, мынакей жакшынакай. Анан эң негизгиси ушул сүрөт өзүбүзгө абдан жагат. Мынакей ушунчалык бир дүйнөгө атагы чыккан кыргыз элинин чыгаан уулу мынакей Айтматовдун ушундай сонун сөздөрү менен жасалган сүрөттөрү мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Мынакей Делбирим деген 11-А класстын окуучулары жасаган проектлер, бардык Чыңгыз Айтматовдун кийинки убакта чыккан китептери. Аткарган өзүрлүү эмгектеринин аркасында Кыргыз Республикасынын элге билим берүүнүн отличниги жана башка көптөгөн сыйлык, ардак грамоталар менен сыйланган. Эми мен ушу көп жетекчилер бири-биринен айырмаланып турат экен. Мен ушу Бишкек шаарында көп жетекчилерден мурун иштесем дагы өзүм баягы айтып атпаймынбы, ушунчалык көп жакшы ийгиликтерге жетишип келсем дагы баягы өзүмө мындай мен ушундай алат элем, мен ушундай кылат элем деп чуркабаптырмын. Кийинки келген жетекчилерди көрүп баягы эмгек сиңирген мугалим деген наамдарды алып аткандан кийин мен ойлонуп калдым. Мен ушунча жыл көп иштеп жүрүп, эмне үчүн мен дагы ушундай аракет кылган жокмун? Ушунчалык эле көп жетишкендиктерге жетиштим деп ойлонуп, эми ойлонуп атам. Бирок буга чейин ушуреки райондун, шаардын жетекчилеринен көптөгөн ардак грамоталарды алдым. Ар бир конкурска катышкан сайын ошолордун ардак грамоталарын алдым. Ошондой эле мынакей ушу Бишкек шаардык депутаттардын кеңешинин көптөгөн грамоталар, ардак грамоталарын, кыргыз тили жана медалын дагы алганмын. Анан кийин өзүм мындай көп коомдук иштерге активдүү катышып жүрөм. Ошонун аркасында жанагы кыргыз аялдар конгрессинин, кыргыз аялдар конгрессинин за лидерство деп коет, лидерлик үчүн деген медалын дагы алдым. Андан тышкары көп эле ушу көптөгөн эле ардак грамоталарым, ошондой эле көп алкыштарын эң биринчи ойлойм ата-энелердин жана окуучулардын алкышын алдым деп ойлойм да. Ушул мектепти бүтүргөн окуучулар келечекте өз жолун таап, ийгиликтерди жаратып турса, эмгегибиз акталат дейт каарманыбыз. Мен көп мугалимдердин балдарын ушуну байкадым да. Мугалимдик кесиптин баягы бекеринен айткан эмес, мугалим бул адамзаттын устаты деп. Ошон үчүн ойлойм, бул мугалим бардык адамзаттын устаты болгондон кийин балдары
дагы жакшы тарбия алып, жакшы окуп дегендей көп нерсени үйрөнүп тажрыйба алат экен да. Ошон үчүн биз балдарыбыздан көп нерсени баягы жоопкерчиликти сезе билүүнү үйрөттүк деп ойлойм да. Мугалим мөмөлүү дарак деген бул өзүнчө бир көп нерсесин камтыйт да. Мен жана да айтып кеттим, мугалим бул адамзаттын устаты дегенди түшүнөм да. Мугалим мөмөлөрү дарактап, мынакей дарактарын мөмөлөп дегендей. Ушуреки окуучулары чоң ийгиликтерге жетишип турса, ошолор жана мугалимдердин мөмөлөрү мынакей биздин окутуп аткан окуучуларыбыз олимпиадада, ошондой эле башка эл аралык проекттерде эң жогорку наамдарды алып турса, ошондой эле азыр өзүңүздөргө белгилүү биздин республикада ОРТ деп коебуз, жанагыреки тестирлөө, жалпы Кыргызстан тестирлөөсүнөн эң жогорку баллды алып турса, ошол дарактарыбыз мөмөлөп турат деп түшүнөм. Биздин мектепти бүткөн окуучуларыбыз дагы мөмөлөрүбүз ошолор далай жакшы элге кызмат кылып, мамлекетибизде жакшы кызматтарда иштеп, өзүнүн элине кызмат кылып, эң негизгиси ойлойм, ушу биз Кыргызстандын мамлекетибизге кызмат кылган патриот уул кыздарыбызды тарбиялап атабыз. Ошол биздин мөмөлөрүбүз деп түшүнөм.